Сосновка жана Кара Көл посттарында унаалардын өтүшү үчүн төлөмдөрдү QR код аркылуу накталаа эмес түрдө төлөөнү киргизүү пландалууда. Бул системаны өндүрүштүк инновациялык борбор деп аталган мамлекеттик мекеменин кызматкерлери тарабынан иштелип чыгууда. Азыркы тапта төлөм чогултуу адам факторунун кийлигишүүсү жок терминал аркылуу ишке ашып жатат. Коррупциялык көрүнүштөрдү болтурмоо максатында иштелип чыккан бул программаны тез арада киргизүү тапшырмасы берилди. Баарын безналичный өткөзсөк, 4 полоса жетишпей калышы мүмкүн да. Дагы экини кошуп атабыз, чтобы очередь жок, пробка жок өтүп кетиш үчүн. Bir polasa болуп келип, 2 polasa болуп кетет. Бул дагы чынчачы. 4 полоса болуп кетет, деп 4 polasa болуп кетет. Кандай жакшы, жакшы. Кандай? Жакшы. Кандай болот аса? Тестовый вариант иштеп, наработкасын болгонбуз. Тестовый вариант кандай болот? Вариант азыр бир турган P24 налич QR төлөмдөр. Бул машина өткөзөсүң? Да, өткөзбөчү азыр. Бул эме тияктан Кара Көлдөн төлөп. Убактар бар бекчи, текшерип алып, хорошо? Бул эмеси бар турбайбы? Анан бул кандай болуп калат? Бул ата тил жерден автоматически жактан базадан өткөн, бул жерге автоматически келет. Шлагбаум автоматически көтөрүлөт, автоматически ачылат. Булар токтобой эле өтүп кетет. Биякта номерди көргөндө ача берет. Жок, рахмат, ак жол анда, Мисалы үчүн виза болсочу, мындай эле тийгизип койсо эле уже төлөм кылат да. То есть азыр эмеде самый главный фактор то, что система сама будет определять категорию машин.